Чындап эле бай адамдар сизге Роберт, бул нерселерди адамдарга айтпа дешеби? Ооба. Эмне билгениңди адамдарга айтпа. Алар кедей боюнча кала беришсин. Мен сизге айлык берген учурда сиз жумушчу катары ойлоносуз. Сиз айлык алып жаткан учурда мээңиз иштешин токтотот. Бул капкан. Ишкерлер бекер иштешет. Ийгилик каалап жаткан учуруңузда сиз ага кантип жетүүнү ойлоносуз. Мектеп системасы ушундай иштелип чыккан, сизди жумушчулукка, врач болууга же юрист болууга, жалпысынан өз ишинин адиси болууга үйрөтөт. Бирок ал сизди акчаны сабаттуулук менен башкарууга үйрөтпөйт. Кедей адамдар дайыма арабызда болот. Себеби кедейлик бул жерден башталат. Бул нерсе адамдардын сөздөрүндө бар. Алардын сөздөрү реалдуулукка айланат. Качан алар бул иш мен үчүн эмес, же мен муну кыла албайм дешкенде алар багынып беришкен болот. Алар өздөрү эмнени сүйлөшсө ошондой абалда болушат. Менин кедей атам мага мындай дечү эле. Сен кандай ойлоносуң өзү? Мен киммин? Сен оюңда эмне мен акча басып чыгарып жатамбы? Мен бул нерсени кылганга мүмкүнчүлүгүм жетпейт. А менин бай атам болсо, мына ошондуктан да ал кедей дейт эле. Кедей адамдар бул нерсени кылганга мүмкүнчүлүгүм жетпейт. Мен муну кыла албайм. Менин буга убактым жок дешет. Алар өздөрүнөн өздөрү качып жатышат. Бул бир туңгуюк айлана. Мен муну кыла албайм, же мен абдан чарчадым, же мен спорт залга бара албайм деп айтып коюу абдан оңой. Бирок сиз ошол учурда спорт залга бара алышыңызды билсеңиз да, жок мен бара албайм деп айтасыз. Чынын айтканда сизди спорт залдан жалкоолук тосуп турат. А сизден бай атаңыз мен бул нерсени кыла албайм дегендин ордуна эмне дейт эле? Кантип мен бул нерсени кыла алам? Кантса менин бул нерсени кылууга мүмкүнчүлүгүм жетет. Суроо берүү ой жүгүртүүнү ачат. Ал эми жооп берүү менен ой жүгүртүүнү токтотуп коебуз. Ошондуктан сиз менин бул нерсени кылууга мүмкүнчүлүгүм жетпейт дегениңизде сиздин ой жүгүртүүңүз токтойт. Сиз ойлонбой каласыз жана сөзүңүздүн кулуна айланасыз. Адамдар ушул учурда финансылык кыйынчылыктардан улам үйлөрүндө олтурушат. Акча жөнүндө кыжалатчылыкта, же өздөрүнчө эмнегедир нааразы. Мүмкүн алар көп акча иштеп табышар, бирок өздөрү айлык болгон иштерине нааразы. Балким ушундай окутушкандыр. Сизге сен эч качан бай болбойсуң, же байлык бул балекет, кырсык дешет. Кедейлик бир муундан экинчи муунга өтөт. Кедейлик жугуштуу. Сизди кедейликке үй бүлөңүз окутушат. Орто класстагы адамдар да ушундай пайда болот. Сиз ой жүгүртүүңүздү өзгөртмөйүнчө акча сизге жардам бере албайт, туурабы? Жана биз көп акча тапкан кээ бир адамдарды көрүп эле жүрөбүз. Аларда дагы эле ошол акча көйгөй. Себеби алар кедей адамдардай ойлонушат. Эгер сенин ойлонууң кедейлердикиндей болсо, сен ар дайым материалдык жактан кедей боюнча кала бересиң. Акча өтө тез түгөнөт. Мисалга көпчүлүк профессионалдык деңгээлдеги спортсмендерди алсак болот. Алар миллиондогон доллар акча иштеп табышат жана алардын 65% 5 жылдын ичинде банкрот болушат. Мунун себеби алар кедей үй бүлөдөн чыгышкан. Тилекке каршы Липтон мырза айткандай, кедейлик генетикалык жактан өтөт. Генетикалык жактан жугуштуу. Бул коркунучтуу нерсе. Эгер сиз бул нерсени үйрөнүүнү өзүңүз каалабасаңыз, мен сизге эч кандай жардам бере албайм. Мага да жашоомдо оңой болгон эмес. Менин финансылык жактан иштерим оңунан чыкпай калып, сынган учурларым өтө көп болгон. Менин шериктештерим мени бир канча жолу сатып кетишкен. Бирок жыйынтыгында баары жакшы. Жана мен булардын баарын жеңип өтө алдым. Менин ой жүгүртүүм башкача. Ката кетиргенден корккан адамдар эч качан өсө алышпайт. Алар дүйнөнү, жашоону туура эмес өздөштүрүшөт. Өздөштүрүүдө жакшы да, жаман да болот. Туура чечимдер болот, жана ошондой эле туура эмес чечимдер да болот. Учуулар, кулоолор болот. А көпчүлүк адамдар өз иштерин дайыма туура кылууну каалашат. Алар ката кетирүүнү каалашпайт. Алар эмнегедир өздөрүн ишенимдүү сезгиси келет. Жана кедей адамдардын кедей боюнча калууларынын себеби алар бир да ката кетирип көрө электигинде. Алар өтө этияттык менен жашашат. Алар ката кетирбешке аракет кылышат. Себеби аларды мектепте ушул нерсеге үйрөтүшкөн. Бул алар эч нерсени үйрөнө алган эмес дегени. Биздин мектеп системабыз иштебейт. Бизде анти билим калыптанган. Эң жөнөкөй мектептеги жигит ойлонот. О, мен деген отличникмин, жакшы окуйм. Мен үчүн баары оңой болот. Бирок ал чоңдордун жашоосуна чыкканда жашоо аны буттан чалат. Жана ал мындай кылуу туура эмес да, жашоо адилетсиз болууда дейт. Ушул нерсени билесизби? Ал бала бул нерсеге дайыр эмес болчу. Аны туура эмес окутушкан. Көпчүлүк адамдар айтышат, мен үчүн акча анча деле маанилүү эмес деп. Эгер сизге акчанын мааниси болбосо, акча үчүн да сиз маанилүү эмессиз. Мен эмнени айткым келип турат? Качан сиздин акчага карата ишиңиз жок болсо, акчанын да сиз менен иши болбойт.
Качан адамдар мен эч качан бай болбойм дешкенде чынында эле ошондой болот. Сиздин сөздөрүңүз реалдуулукка айланат. Же мага эң жакканы бардык бай адамдар ачык көз дешкени. Мынтип кедей адамдар сүйлөшөт, анткени өздөрү ачык көз. Эгер ойлонуп көрсөңүз, бай болуу үчүн сиз кандайдыр бир нерсени жасашыңыз керек, эмненидир адамдарга беришиңиз керек. Мен өзүмдүн продуктыларымды жасадым, кыймылсыз мүлк алдым, жана адамдарга жашоосу үчүн үй, иштегенге жумуш бердим. Мына ошондуктан менаймын. Ач көз адамдар эч нерсе жасашпайт да, эч кимге эч нерсе беришпейт да. Эйнштейн айткан: элестетүү билимден караганда күчтүүрөөк. Билимде сиз чектелүүсүз, ал эми элестетүүдө болсо чек жок. Бирок билим сиздин элестетүүңүздү күчтөндүрөт. Жана көпчүлүк адамдарга эмне жетишпейт? Албетте бул финансылык сабаттуулук. Чыгаша, киреше, пайда, инвестиция, аманаттар — бул нерселерди бардык адамдар билиши керек. Тилекке каршы мындай нерселерди мектепте бизге үйрөтүшпөйт. Көпчүлүк мектеп мугалимдери өз ишинин кесипкөй профессионалдар эмес. Алар практикада өздөрү колдонбогон сабактарды үйрөтүшөт. Мен мындайларды жасалма мугалимдер деп атайт элем. Жасалма мугалим — бул кимге жөн гана мугалимдик иш керек болгон адам. Жана ал сизге каалаган нерсесин үйрөтөт. Эгер аларга көбүрөөк акча төлөп беришсе, сизге жада калса бут кийимди кантип тазалашты деле үйрөтүшү мүмкүн. Чындыгында алар эмнени үйрөтүп жатышкандарын өздөрү деле билишпейт. Маанилүү нерселердин бири катары мен муну адамдарга кеңеш кылып айтып кетем. Сиз жасалма мугалимдин ордуна чыныгы мугалимди табышыңыз керек. Жасалма мугалим өзү окуткан нерсесин өзү кылбайт, а чыныгы мугалим окуткан нерсесин ар күнү жасайт. Биздин мектеп системабыз бизди алсыздатып келет. А мектеп мугалимдери болсо өздөрүнүн принциптерине каршы келген маселелерди талкуулаганды каалашпайт. Мектептик көз карашты сактоо үчүн алар бардык нерселерди кылышат. Адамдар мага эмнеге сен кедейлерге акча бербейсиң деп айтышат. Эгер мен акча берсем, кедейлерди андан бетер кедей кылаарымды алар түшүнүшпөйт. Адамга балык берсеңиз 1 сааттан кийин ал кайрадан эле ачка болуп калат. Ооба, ошондой. Адамдарга балык берсеңиз, алар дагы да көп балык каалашат. Андан көрө аларга балык тутууну үйрөтүү керек. Биз өз адаттарыбыздын туткуну болуп калганбыз. Бул адаттарыбыздан айрылмайынча биз өзгөрбөйбүз. Биздин мектептерде бул нерселерди окутушпайт, тескерисинче бул нерселерге каршы болгон билимдерди беришет. Мен ар дайым жаштарга айтам: өзүңөрдүн сүйгөн, жактырган ишиңерди тапкыла, өзүңөрдүн оюнуңарды ойногула. Менин биринчи номердеги ишим бул финансылык билим. Номер 2 бул кыймылсыз мүлк. Жана бул менин оюнум. Адамдардын көпчүлүгү оюнчу болгондун ордуна көрүүчү болгонду туура деп билишет. Бай болуунун эң мыкты жолдорунун бири бул реалдуу жашоодо монополия оюнун ойноо. Компьютердик оюндарда мыкты болгонду токтоткула. Реалдуу жашоодо мыкты болгула. Жашоо деген оюнда мыкты болгула. Роберт, эгер мен сизге сыйкырдуу телефон берип, 20 жаштагы Робертке чалсаңыз болот, жана бул жаш жигитке бир канча кеңеш бериңиз десем, сиз ага эмне деп айтмак элеңиз? Мен уланта бер, эмне кылып жатсаң жөн гана ошону жасай бер. Жашоону толук түрдө жаша демекмин. А мен эмне кылганмын? Мен кылган нерселеримдин көпчүлүгүнүн мааниси жок болчу. Жылына $120,000 айлыктан баш тартып, айына $200 алып Вьетнамда согушканым. Жана аз жерден өлө жаздаганымды элестете да алчу эмесмин. Мунун баарынын мааниси жок болчу. А бирок бул чечимдер ал кездеги менин эң туура чечимдерим болгон. Менин оюмча көпчүлүк жашоодогу маанилүү чечимдерди кабыл алууда адамдар алардын ата-энелери, достору, туугандары айткан кеңештерге таянышат. Алар дайыма жолу болбостуктан коркушат, бирок дагы ошол жолу болбостуктун арты менен биз ийгиликке жетебиз. Сиз Томас Эдисонду караңыз. Анткени ал лампочканы тапкыча 1000 жолу болбостукка чыдаган. Бирок биздин мектептерде каталар үчүн бизди урушат. Мына ошон үчүн бизде кедейлер абдан көп. Алар ката кетирип алуудан же жолу болбой калуусунан абдан коркушат.